саламатсыз урматтуу төрага мырза. Сиз менен меймандос кыргыз жергесинде кайрадан жолугушуп, учурда сизди кабыл алып жатканыбызга кубанычтамын. Мени 2023 жылдын июль айында Монголияга мамлекеттик сапарым учурунда жылуу тосуп алгандай, биз дагы сизге жылуу мамилени көрсөтүүгө аракет кылып жатабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Монголиянын президенти урматтуу Ухнаагин Хурэлсух мырзага менин саламымды жана жакшы каалоолорумду жеткирүүңүздү суранамын. Ошондой эле анын Кыргызстанга макулдашылгандай өзүңүзгө ыңгайлуу убакытта расмий сапар менен келип кетишин чыдамсыздык менен күтүп жатканыбызды билдирсеңиз. Менин Монголияга болгон мамлекеттик сапарым Монгол элинин меймандостугу жан дүйнөмдө жакшы сезимдерди калтырды. Расмий жолугушуулардан сырткары мен Монгол элинин маданий турмушу жана тарыхы менен жакшы тааныштым. Мен ошол учурду жылуу сезимдер менен эстеп келемин. Боордош Монгол элинин наадам улуттук майрамына ардактуу мейман болуп катыштым. Биз Монголиянын ыраттуу өнүгүүсүнө багытталган саясий, экономикалык жана социалдык реформалардын натыйжаларына кубанычтабыз. Урматтуу төрага мырза, Кыргыз-Монгол мамилелеринин терең тарыхый жана маданий тамырлары бар. Кыргызстан менен Монголия көчмөн маданиятынын бай мурасына жана салттарына ээ. Биз эки тараптуу мамилелердин бүгүнкү күнгө чейин жетишилген деңгээлин жогору баалайбыз. 2023 жылдан бери эки тараптуу мамилелердин өнүгүүсүн канааттануу менен белгилейбиз. Бир календардык жылга жетпеген убакыттын ичинде салыштырмалуу кыска мезгил аралыгында биз саясий байланыштарды кеңейтип, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө күч аракет жумшай алдык десем жаңылышпаймын. Урматтуу төрага мырза, дагы бир жолу Кыргызстанга кош келиңиздер. Анда эмесе сөз кезегин сизге узатайын. Урматтуу президент мырза, сизди жана Кыргыз элин жакшы ийгилик менен куттуктайм. Келечекте дагы да көптөгөн жетишкендиктерге сиздин кол алдыңызда Кыргызстан жететтен ойлоймун. Сизге чын ден соолук, озун өмүр жана бактылыктуу каалаймын. Эркимсиген ойрукелиштен те олсуч. Туатын зүркүндөршүк. Байым бурт олsun. Урматтуу президент мырза, сиз менен кайрадан жолугушканыма мен абдан кубанычтамын. Сиздин ушундай кооз өлкөңүзгө, Борбор Азиянын жүрөгүндө жайгашкан Кыргызстанга келгениме абдан кубанычтамын. Сиздин лидерлигиңиздин астында болуп аткан өнүгүүлөрдү байкап, ыраазычылыгымды билдирет элем. Мен расмий сапарыма Кыргыз Республикасына келгениме абдан кубанычтамын. Сиз да Монголияга келип кеткениңиздей, бүгүнкү визит 21 жылдан бери болбой турган парламенттин төрагасы катары келип атам. Бизге меймандостукту жана жылуу тосуп алганыңыз үчүн Кыргыз өкмөтүнө жана элине чын жүрөктөн ыраазычылык билдирет элем. Биздин эки өлкө достук мамилелерден ырахат алышат жана тарыхый мурас боюнча терең байланыштарыбызды бөлүшөт. Маданият жана када салттарыбыз да окшош. Кыргыз Республикасы менен болгон салттуу достук мамилелерди чындоо, өз ара пайдалуу соода жана экономикалык кызматташты бекемдөө жана кеңейтүү катары Монголиянын тышкы саясаттарынын максаттары деп айтып кетет элем. Достук мамилелер жана Монголия менен Кыргыз Республиканын ортосундагы кызматташтык акыркы жылдары кеңири жайылууда, өнүгүүдө. 23 жылда болгон тереңдетүүгө чоң салым кошкон өзгөчө иш чараларга бай болгон биздин салттуу
достук мамилелерибиз кеңейди жана бекемдөдү деп айрыкча 2023 жылда айтып кетет элем. Мен ушул Монголия менен Кыргыз Республикабыз биргелешкен декларациясы достук мамилелерди жана кызматташтыкты тереңдетүү деп биздин иш сапарынын натыйжасында жарыяланган. Биз ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып президенттин, Монголиянын президенти сиздин досуңуз Хорулсухохна мырзанын катын сизге тапшырганга уруксат этиңиздер. Түүний танд илгээсэн захидлыг гардуулахыг зөвшөөрнө үү? Менин президентим өзүнүн дагы жакшы каалоосун сизге айтып кетип атты. Анткени сизди жакын дос катары кабыл алынган, ошондуктан биздин эки өлкөлөрдүн арасындагы эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди жана достукту мындан ары дагы бекемдөөгө аракеттенүүгө даярдыгыбызды билдирет элек.